8 октябрда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милдетин убактылуу аткаруучу жана Бишкек шаарынын коменданты болуп эл тарабынан дайындалган Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов маалымат жыйын өткөрдү. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 5 октябрдагы митингден кийин качып кеткен. Жунушалиевдин 2 орун басары кадимки тартипте иштеп жатат. Bir орун басары Ош облусунда, дагы bir орун басары Памир Асанов кайда экени белгисиз. Приказды ким берет эле? Министр берет да. Аны айтышыбыз керек да. Болду. Билбейм, Кашкар келип бийин орун басарына жүктөп коюшу мүмкүн. Оразалиев дейби, Каныметов дейби, же болсом Асанов Памир дейби, же болсом Сүйүн Абдулла Өмүрзаков дейби. Ал өзү жигит болсо өзү айтат. Курсан Асанов министрлик кызматка татыктуу экенин жана бул ишти алып кеткенге акылы да, тажрыйбасы да жетерин белгиледи. Мага партиянын кызыкчылыгына иштебейм. Мен элибиздин тынчтыгы үчүн иштейм. Ана мен моңдой дегенден коркпойм. Мен билем, я достоин это место, я акылымдагы бардык немен дагы жетет, бардык нерсени сүйлөшүү же менен чечкенин жакшы көрөм. Бүгүнкү күндөгү жаралган кырдаалдан чыгып кетүү үчүн шайлоого катышкан 13 партиянын өкүлдөрү жана митингге чыккан жаштар биригип, 1 саатта бул маселени чечип койсо болоорун айтты. Ал кандай жол? Ал ушундай эле столдо отуруп, 1 сааттын ичинде чечип койсо болот, 13 партия. Азыр жерлерге начальник УУДуну мен бирин да алмаштырган жокмун. Даже сиз айтып аткандай, менин үстүмдө туура эмес көргөзмө берип, жалганда айткандарды айттым. То, что было раньше, все мен уnuttум. Бардыгына Кудай бар. Биз азыр элдин тынчтыгы үчүн бир кулак болуп иштешибиз керек. Мына ишенбесеңиздер могун сураңыздар. Бир ал жөнүндө сөз болбош керек. Бүгүн андай учур жок. Мен бул жерге бирөө наказание деп келгеним жок. Мен Кашкардын атын атагым да жок. Ал аман болсун. Анын да бала чакалары бар. Бир нерсе айтам. Азыр күндө 13 партия, анан жаштар. Азыр 4-чү дагы маса. Жаштардын да үнүн угуш керек. Себеби жаштар чыкты да. Жаштар ауйга барышты. Жаштар өздөрүнүн азыр аларына каалоо тилегин угуш керек. Азыркы тапта Жогорку Кеңештин депутаттары чогулуп татыктуу өкмөт башчыны шайлаш керек. Бирок белгисиз себептерден улам депутаттар 2 күндөн бери чогула албай жатышат. Ошондуктан баардыгы биригип, тегерек солдо отуруп, Жогорку Кеңештин жардамы менен ушул маселени чечип, бүгүн көргөч керек. Премьер-министр өкмөт башчынын талапкерлигинчи мыйзамдуу талаага келишибиз керек. Андан кийин өкмөт башчы болгондон кийин ал ким болсун анын өзү чечип алсын. Татыктууларды элдин арасынан коюш керек. Коомдук тартипти көзөмөлдөө жана аны жөнгө салуу үчүн Ички иштер министрлиги зарыл болгон бардык чараларды камсыздоодо. Мен эмне кылышым керек? Мен барып ошого коомдук коопсуздукту камсыз кылышым керек. Ким гана болбосун. Ал толуккан ишин башташ керек. Абдыганы Суранов, Адил Чокоев, Факт Кежим маалымат порталы.